Menin joldaşım 2025 yılı 24 may günü 357 berene boyunca zorlukta boyunca qamakka alıngan, bирок bul boyunca kılmış işi mizamsız jana dalilsiz kозголгон деп эсептейм. Себептери tergөөчү Эрлан Жолдошев жана Симик Атакуров, милиция кызматкери Симик Атакуров жолдошум уруп, коркутуп, бойнуга алдырып койгон. Анан экинчиси эч кандай далил жок. Экспертиза алынган эмес. Анан үчүнчүсү күбөлөр бар. Бул жерде 4 бала, анан 3 кыз болгон учурда, анан 2 кыз сот отурумуга келген убакта эч кандай жинстик мамиле болгон эмес деп айткан. Bir бала болсо, мен эч нерсени көргөн эмесмин деп чыгып кеткен. Бирок ошол убакта Азиз деген, ошо 3-чү бала Азиз деген бала болгон. Ошо Азиз деген бала кыз айткан, тергөө убактында айткан, тергөө убактында кыз мени кызыл Матизде болгон деп айткан. Бирок сот отурумуга келгенде мени сары Матизде болгон деп айткан. Эки турдуу сөз айткан, бирок сот деле буга караган эмес. Ошо кызыл Матиз 3-чү бала Азиз деген баланын машинасы болгон. Анан ошо машина кызыл Матизде эч кандай тергөөчү машинасын деле көргөн эмес, аны тергөөгө деле чакырган эмес тергөөчү. Мени жолдошумда дагы bir баланы камакка алынган, бирок ошо экөөсүнүн тергөөсү бар эле, бирок Азиздин тергөөсү жок. Эч кандай тергөө кылынган эмес ал. Анан ал жерде дагы башка bir бала деле болгон, бирок ага деле тергөөгө деле сотко деле чакырган эмес. Сизди уктук, азыр жана неме начальник кровуды. Саламатсыздарбы? Базар Кургун райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы милициянын полковниги Тукеев. Бул боюнча Базар Кургун райондук ички иштер бөлүмүндө бул факт боюнча иш тергелген, кылмыштын курамы бар деп сотко жиберилген. Соттун карамагына барып 8 жыл срок алган. Жок, айтпайбы? Биз немеге тергөө иштери боюнча чакырылган эмес, тияктан сот тергөөлөрү жакшы жүргөн эмес деп атпайбы? Жок, эмне себептен андай кылып атат? Мына көп чаранын баардыгын кайрылып атат да. Тергөө амалдарынын баары жүргөн. Мына айтып атпайбы тияктан мына биздин немебизди чакырган жок деп. Ия. Бул боюнча туура эмес тергелген деп айтып атат да. Андай болушу мүмкүн эмес. Бул боюнча еще биздин кызматкерлердин үстүнөн ички иликтөө кызматкерлер тарабынан жана прокуратура тарабынан текшерүү иштери да жүргөн. Дополнительно текшерүү иштери жүрүп, ошонун негизинде анан сотко биз чыгыштаганбыз. Мындайда мен айткан себебим, бияктан болсо көп киши күмөн жаратып атат да. Тергөө амалдары туура эмес жүргөн депчи. Тергөө амалдарынан болсо ушу тигин чакырган эмес, тияктан башка күбөлөр сураган эмес деп, ошондой немелер болуп атат да. Ошондой айтпаймынбы, түшүндүрүү иштери мына силердин тергөөңөр баатына адилеттүү жүрдү деп, силердин өзүңөр жана ыкма менен жүргүзөсүңөр да. Ошону болсо мындай жеткизип койгонда, азыр мына соттун төрайымы боюнча айтат, мына областтын силердин үстүнө азыр мына жооп берип койсун. 157 берене деген бул жаш жетпеген бала менен жыныстык катнашта болуу деген берене. Бул боюнча да бир кошумча, мына сиздин азыр айтууңуз боюнча областка да силер апелляция бергенсиңер, бул боюнча областтагы ошол биринчи чечим боюнча күчүндө калтырган. Билесизби? Анан ошондой эле биздин кызматкерлердин үстүнөн дагы ички иликтөө кызмат тарабынан дагы текшерүүлөр жүргөн, бир нече прокуратура тарабынан дагы. Анан күчүнө калтырып, ошол боюнча күйөөңүз азыр камакта. Айтыңыз. Бул иш боюнча негизи эле бардык иштер боюнча бул именно ушул эже айтып аткан иш боюнча жабырлануучуну башка кыздар ур-токмокко алып, мажбурлап ошо жыныстык катнашта болосуң деп уруп сабап ошого түртүшкөн. Күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү бар, жабырлануучунун өзүнүн көрсөтмөлөрү дагы бар. Аны сотто, облус сотто барып тастыктап берди өзү. Мыйзам ушундай экен эми. Жаш жетпелек 18 жашка чыга элек кыз менен жыныстык катнашта барганда жоопкерчилик 8 жылдан 10 жылга чейин. Бул жакта сиздин бир эле жолуңуз бар. Эми ишти жогорку сотко кассациялык тартипте адвокаттар жазсын, анан жогорку соттон акыркы чекит коюлат. Анан бул жакта айтып атасыз, эчтеке мыйзамсыз деп, бирок ал ишти мен дагы катышкам ал ишке. Күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү бар, жабырлануучунун өзүнүн көрсөтмөлөрү бар, экспертизалар бар, айыпталуучулардын өздөрүнүн дагы көрсөтмөлөрү бар. Анан соттор жөн эле бир эле кишинин көрсөтмөсү менен же болбосо ушактын негизинде чечим чыгарбайт да.
экспертиза деген бар. Бүт соттор жабырлануучунун, айыпталуучунун, күбөлөрүн баардыгын тең сурап чыгат бирден. Ар бирин суралып чыгат. Ар бир жоопкерчилик жөнүндө эскертилет калп көрсөтмө бергендиги үчүн. Иштердин баары кылмыш иштер 75 жылга чейин сакталат соттордун архивинде. Андан тышкары видео запись болот. Азыркы учурда иштердин баары онлайн трансляция дагы башталды. Сиздин бир гана жолугуңуз калды. Жогорку сотко жолдошуңуз өзү же адвокаты кассациялык тартипте даттануу жазыш керек.